Маалым болгондой, номер 22 кесиптик лицейдин повар-кондитер бөлүмүнө эмгеги сиңген Бактыгүл Бекбосунованын ысымы берилди. Ал бул факультетте көп жыл устат болуп эмгектенген. Бул жерге ушул эженин атын бергендин бир себеби, эже ушул жерде эмгектенип, ушул жерде 19 жылдан ашык иштеп, жакшы сыйлыктарга ээ болгон, өзүнүн кадыр баркы, ушул адамгерчилиги менен ушул балдарга берилген билим тарбиясы менен жакшы ийгиликтерди жараткан. Мына бир туугандары ошол үй бүлөсү келип, эженин аты коюлган устаканага өзүлөрү да демирчи болуп, ошо жыл сайын ушул повар-кондитер кесибин бүтүрүүчүлөрүнө стипендия берген турат. Бул күнү бөлүмдө улуу мугалимге арналган тамак аштын түрлөрү камдалды. Агартуучунун колунан көптөгөн поварлар үйрөтүлүп, көбү алдыңкылардан болгон. Ушул ашпозчулар лабораториясынын ачылышы, бул ачылышка ушул лицейге эмгеги сиңген Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин төш белгисинин ээси болгон Балыкчы шаарынын ардак грамотасынын ээси, областтын ардак грамотасынын ээси маркум эжекебиз Бактыгүл Бекбосунова эжекебиздин жаркын элесине арналып турат. Жалпы 22 лицей, кесиптик лицейдин жалпы жамаатына Балыкчы шаарынын мэриясынын атынан жана Балыкчы шаарынын жалпы тургундарынын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Повар-кондитер бөлүмүндө заман талабына ылайык жабдыктар менен камсыздалган. Анда тамак даярдаган, камыр жуурган жана башка керектүү аппараттары бар. Келип алып, азыр ушу устакананы көрүп алып, ыраазы болуп атабыз. Жаңы жетекчи келиптир, Байыш Мукаш келип, ушу тияк биягын түзөп, жаңылап, анан дагы мына жаңы заманбап жабдуулар келиптир. Балдарды көчөкү нерсеге эмес, эртеңкиге үйрөтүш керек да. Эртеңки технология үйрөтүш керек. Мына Япониядан келген жакшынакай жабдууларды балдар бизге мастер-класс кылып көрсөтүп атат. Бул минтип иштейт, момундай өндүрүмдөрдү чыгарса болот деп. Бактыгүл Бекбосунова ардактуу мугалим, билим берүүнүн отличниги болгон. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Илич Касыйынов, Ысык көл жаңылыктары.